Biz buluşkan yok mu diyorsun? Emne var, sizlere bir kazanı kırıltasın, bir atalım. Yok, mıydanız kırıltasın da. Yok, ne kadar aynı yerin asanın bunu bağırman kırıltasın. Şeyde ministriye bir kasayla bir cümle var. Federatsiya профсоюзовдун ичинде баратабыз. Бuyakta дагы чоң беспредел болуп атты. Жана Асан Акунов деген Мирбек бар го, Гулган Молдобекова депутаттын күйөөсү. Аны бул профсоюздардан чыгарышты да мыйзамдуу түрдө. Алдына бассаңыз. Анан эми ошонун кабинетин азыр Болгарка менен кесебиз деп атышат, милициялардын баары келип атышат. Соттун токтому чыгарып алыштыр. Бирок кече дагы булар келишкен милициялар, биз кестирбей койгонбуз. Ошол кабинетке киргизбей койгонбуз буларды. Бүгүн булар кайта келишти. Соттун токтомун чыгарып алыштыр. Кече соттун токтому жок эле кесебиз деп чыгышкан. Кале болду бул Мирбек Асан Акунов деген. Мынакей рабочий күн бүтөрдү, атайын келип атышат да. Кече да саат 7-де келишкен. Сатып алганбы бул милицияларды же билбейм. Жунуш Алиев деген аял Молдобекова пятница күнү. Мынакей могул решетканы азыр кесебиз дейт. Кеспей турулар, ключин эметсин, денеда ключ. Можно попросить чужих покинуть помещение? Не надо покинуть все. Это ваши сотрудники? Нет, не все. Вот, пожалуйста. Все сотрудники. Это не наш сотрудник. О, наш. Почему не сказали? Кыргызстан. А, ну все тут. Это ваши сотрудники. А то мне сказали, что не наши. Жана соттун токтомун көрсөтүп койбойсуздар да бир жолу. Мен көрсөттүм силерге, копияны бердим. Дайте копию одну, дайте. Нет, Копия чего? Дайте постановление. Одну дайте. Мынакей. Я дам вам опять копию. Нет, еще не успела. 10 лет без права. Я сфотаю, вам отправлю на WhatsApp. Могу эми. Мону эметсеңиз, свет эметсеңиз. Мынакей могул соттун токтому экен. А потом приваривать сами будете? Потом өзүңөр келип кой бересиңер да? 14 май дейт. Бүгүн канчасы? 14. Бүгүнкү турбайбы, э? Байкелер, качып коюңуздарчы жок. Качып Бул кайсы ровода келди? Первомайский келди? Маскаңыз кайсы жакта байке? Маскам чөнтөктө. Байкелер, качып коюңуздарчы. Мону кимден алдың? Присутствие, спальное заявление. В вашем присутствии же мы. Я пока не отойду. Качып коюңуз, то, что вы платите. Меня можете снимать, я не отойду пока. Я считаю, что это незаконные действия. Вы комментарий дайте, вот эти вот законные действия вообще. Это незаконные, я считаю. А в чем незаконность состоит? Дело в том, что здесь написано ясно, постановление может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 5 суток со дня вынесения. Нам не дает права обжаловать. Байке, качыңыз. Я не отойду. Агай, бул милициянын максаты эмнеде болуп атат азыр? Мына эшикти мына болгарка менен кесип киребиз деп атат. Бул максат эмнеде бул? Кабинеттин ичинде опись жасаган, обыск жасаган. Ошондон кийин мынакей мыйзам түрүндө милициянын опечатаны турат. Майор Абдраевдин жаап күлүштөрдү алып кеткен. Ошондон кийин биз случайный проникновение болбосун деп туруп, милицияга жардам кылып, бул решетканы орноттук. Эми бул решетканы алыш керек болуп атат. Парадокс болуп атпайбы? Жок, а максат эмнеде? Эмнеге? Асан Акуновду киргизиш керек болуп атат. Муну ачса күлүшүндө калып берип койгон.
Асан Акуновду эртең киргизебиз деп атат, эми ошонун максатында кылынып атабы, агай? Асан Акуновду эртең буяка кайта киргизейин деп атышабы? Ошол максатта кылып атабы? Ошол максатта башка эч Жок, Асан Акунов азыр он же этот же не работает же. Он везде пишет председатель федерации. Он с 5 февраля не является председателем федерации. С 5 февраля. На основании? На его вранья все верят. На основании чего он не является председателем? Агай. На основании чего? Совета? Значит, высший орган управления федерации, Совет Федерации, Совета освободил его от занимаемой должности. А как они его сейчас собираются тогда обратно сюда? Кем был? Это надо у них спросить. Он освобожден. Вообще беспредел болуп атат да буякта. Ёлки-палки. Ушундай дагы мыйзамсыз иштерди кыласыңар эми. 5 күндө өтпөй. Я отойду, я скажу. Мынакей азыр буякта профсоюздун кишилери могу эшикти кестирбейбиз дейт. Я сначала скажу свое это. Скажи и скажешь. Здесь написано, в течение 5 суток можно обжаловать. Значит, это право за нами сохраняется. А вы почему считаете, что вы должны исполнить, а потом нам говорите обжалуйте? Зачем? Мы должны обжаловать завтра, вот сегодня суд не работает. Я не хочу, потому что они начнут разговаривать. Пускай режет, я вам Ну как объясню. это? Пойдемте, я вам все объясню. Не надо. Ну пойдемте. Идемте со мной в зал. Это мое мнение. Все. Жок, замокты ачпагыла, мейли эме балдарка менен кесsin. Нарушение да бул, мейли кесsin. Siz barып обжаловать этип бериңиз анда. Тогда пусть другой станет, чтобы они не начали резать. Siz barып обжаловать этип бериңиз анда. Что? Разрешите. Отойдите. Кесе бериңиз. Пойдемте. Да я уже знаю, что скажете. Мондай. Беспредел, да, ушундай да беспредел болот экен, ёлки-палки. Карашы кылып аткандарым бар. Акча эмне гана калбайт экен. Туурабы, я? Болбойт да мындай, Законно отстраненный представитель ФПК через милицию вот так обратно хочет в свой кабинет зайти.
Эми эртең ошо Асан Акуновду кайта киргизип коесуңарбы же кандай? Же киргизбейсиңерби? 1 май управление внутренних дел Асан Акуновдун персональный отделениеси болуп атат. Асан Акунов кечирип койгула, осуруп койсо да жетип келип атат. Мына болгаркаларда сынып калды да. Туура эмес иш кылып атыпчы. Бул жерде мынакей элдер көбөйүп атат. Мен түшүндүрүп кетейин. Биз азыр Федерация профсоюздабыз, мынакей Ак үйдүн капталы. Бул жерде Мирбек Асан Акунов, бывший председатель, совет менен канча голос менен кетирилген? 19 голос менен кетирилген. Ал эми мына милициялар келип азыр ошонун эшигин ачып, эртең кайта Асан Акуновду алып келейин деп атышат да буларчы. Мына беспредел. Биздин мамлекет ушунчалык мыйзамсыз талаага кетип калыптыр да, ёки-палки, мынакей карагылачы, мына органдын сотрудниктери ушунун эмелерин заданияларын исполнять этип келип атышат да ошол жакачы. Кестирип мынакей. Коллектив толугу менен каршы бул Мирбек Асан Акуновго. Мунун депутат жанагы аялы бар го, Гүлхан Молдобекова. Ошол көбүнчөсүн ошол кылып аттыр да бул жердечи. Бардыгын сатып алып атат деп мына элдин баары айтып жүрүшөт. Прокуратурадан баштап тетиги Финпол, Минпол баарын сатып алды деп айтып атышат. Мындай беспредел качан токтолот ай? Урматтуу туугандар, мындай болбойт го мындай. Мына соттон да токтом алып келип алышыптыр. По закону бул адамды кетирди го, по закону мына 19 член совет добушун берип кетирди. Ошондо дагы кетпей мынакей. Могу темир эшикти азыр кесип, эртең келем деп атыптыр буяка эми кайтып. Мынакей, кесип атышат. Көп чалуулар болуп атат. Чоң сураныч азыр. Телефонго, WhatsAppка чалбай турасызбы? Мына жулуп алып ыргытып атышат. Мына акча көп жерде ушундай акыйкаттык ыйлайт экен да. Мына карап койгула. Бул деген каракчылык да. Арасына мынакей. Аккуратно.
Карагылачы мынакей. Бул жерде эмне мунун компроматтар калып калды эмне өзү? Atışatın geçti. Öyle eşitap verip Asana konuda girmiş gerek olacak da bunlar. Bizden zayıflayanlar ayırlar kadar. Почти 700 адам бар. Да. Түз эфирден. Түз эфирден. Бул жерде мунун компроматтары калып калды же эмне? Abi eşit olsa kalgan yok. Лампочка, лампочка. Так, biz nemesini çağıralım. Отойди оттуда, четко отстоишь. Тапча, вот верен тапча, как он замок снимает. Потом версең, чтобы замок не сняли. Анан чечки болду. Что да, она чечка. А, то, что это, да? Что потом этот алиби было, да? То, что до этого никто не заходил, правильно? Да. Это собственность наша. Да. Никто, нету конституции. То есть до опечатки никто с вашей стороны не заходил же, правильно Абсолютно, же? это снаружи жасалган тиги эме. Что в целостности, да, вот, в целости, замок целый, Мынакей, опечатанный прав. азыр мына ФПК тарабынан кулпулары алынып атат. Бул эмнени билдирет? Бул демек буга чейин ФПКнын сотрудниктери бул кабинетке, мына председательдин кабинетине кирген эмес. Мынакей опечатано деген кагаздар толугу менен өз ордунда. Мынакей бүт колдору коюлган. Эч бир мындай мыйзам бузуу болгон жок да могу ФПКнын тарабынан. Ал эми мынакей карабайсыздар эми. Ушунун баарына карабастан мынакей железный решетканы алып атышат. Эртең Асан Акунов кайта келет экен. Келет имиш, жумушка. Кайсы бети менен келет бул азыр? Ошого атайын Первомайский роуду даярлап берип атат, шарт түзүп берип атат келгенге. Первомайский роуду даярдап берип атыптыр, муну шартын түзүп деп айтып атышат мына. Ушул жерде иштегендер. Роуды баары иштеп атат буга. Полный или МВД иштеп атат да, МВД иштеп атат. Абайлагыла тетиң абайлагыла. Атайын эле сындырып кетпей аны дагы. Могу плохону сындырасың. Муну ары алып кетпегиле, ушул жакка эле коюп койгула бир жерге. Нет, мы не можем забрать. Чувствуем, как опечатанное. Зачем оно? Мынакей кресло деген кандай экен да бул замандачы кресло деген. Вот это все сотайте. Все сотайте. Мынакей кесип кетишти, баардыгын кесип кетти. Сууруп болгарка менен. Мына сигнализация иштеп атат. Эч ким келген да эмес, тийилген да эмес. Бул эми МВД полностью эле Асан Акунов үчүн иштеп атат да. Эми кандай кадамдар болот? Мунун ичине да киришеби азыр? Эми азыр киришпейт, просто ключун, буну жаап атканда ключун эми Первомайский РОВДнын сотрудниктери алып койгон, ачкычын себеби следователь. Аны деген Асан Акуновго берип коюшкан. Ал ошо ачып кире тургандай кылып шарт түзүп берип атышат да Асан Акуновго. А эми эртең өткөндө Асан Акунов келгенде коллектив маякка чыгып, живой стенка кылып туруп киргизбей койбодуңарбы эле? Эртең да ошондой болобу кайта? Эртең да ошондой, биз эч качан токтобойбуз. Эртең дагы Кудайым буйрса эртең эмес, биз ушу могу ЧС үчүн биз дагы эмени сактап турабыз. Бийликтин закону болуп аткан кырдаалдагы баарыбызга бирдей болсо керек деп. Бирок эртең биз дагы бир кандайдыр өзүбүздө бир кадамдарыбыз бар. Ошо кадамдарыбызды жасабыз, президентке обращение кылып атабыз. Мындан ары да кылабыз. Эртеңден баштап биз ойлоп атабыз. Эми баягы атайын ушу ЧС, ЧП убагында биз үчүн ошондой биз ошол карантинди сактап атсак, бул Молдобекова менен Асан Акуновго жана башка аларга жардам берип аткан укук органдарга, ушу МВДге, оказывается, ЧП деле баары бир экен, элде эмне болуп аткан.
И ошого карабай, мынакей карантин убагында Минюст нарушение кылды. Карантин убагында баарыбызды жулкулдатып ар кайсы органдарга чакырып атышат. Биздин заявлениялар каралбайт. Асанакуловдун бир гана заявлениясы менен мынакей жүгүрүп келип, жөн эле турган решетканы келип жулуп кетишти. Бул жерде эмне деп айтсак болот? Молдобекова, госпожа Молдобекова, сизге айтып коелу, обращение. Кетиңиз, токтотуңуз бул беспределди. Сизди эл шайлаган. Сизди даже эл шайлаган эмес, партиянын аркасы менен өтүп кеткенсиз. Сиз эч качан өтпөйт болчусуз депутат болуп. Уважаемый президент, обращаемся к вам. Мы, видимо, мы не должны в парламентской стране жить. Мы должны жить в президентской стране. От этих депутатов, какие законы они приняли, от них никакого толку нету. Вы же видите, что каждый комитет под себя поджимает все определенные отрасли. Вот что происходит. Это беспредел, полный беспредел. Biz hiç kaçan girgizbeymiz. Свое отстаивать будем, наверное, Хорошо говоришь. Я сказала. Казактын балдары, чоң казактын балдары. Прям на фоне двери лучше. Агай, деги бул жерде эмне беспредел болуп атат, эмне эле эл чырылдап атат. Келиңиз могу жака туруңузчу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу Кыргызстандык мекендештер. Кыргызстан профсоюздар федерациясында акыркы 3 айдан бери эч кандай тынчтык жок. Тилекке каршы, мыйзамга каршы чоң аракеттер болуп атат. Көз көрүнө туруп мыйзамга каршы аракеттер болуп атат. Мисалы үчүн 5 февралда Кыргызстан профсоюздарынын эң жогорку башкаруу уюму болуп эсептелген кеңеши өзүнүн отурумунда федерациянын төрагасы Асанакулов Мирбек Аскеровичти жумуштан бошоткон. 19 добуш менен, 19 добуш менен 29 кишинен. Бошоткондун себеби бул киши ошол кеңештин мүчөлөрүн алдап бул жерге кирген. Кеңештин мүчөлөрүн эмес, президентти, ошо кезде өкмөттү, ошо кездеги правящий партия СДПК партияны алдап туруп кирген. Алдаган эмне алдаган? Бул профсоюздун федерациясынын төрагасына талапкер кишинин 5 жылдан кем эмес болгон шайланган профсоюздук кызмат иштеген мөөнөтү болуш керек. Бул кишинин 5 күндө мөөнөтү жок экен. Ошол мөөнөттү бул киши жасалма подделка жасап алып келген. Трудовой книжкасы подделка турбайбы? Трудовой стажын подделка. Мунун баарысын тастыктаган Чүй-Бишкек юстиция башкармалыгы, социалдык фонд, налоговый инспекциялар. Ошол факты боюнча кылмыш иши козголгон. Ал кылмыш ишти Асанакуловдун аялы Молдобекова, депутат жогорку кеңеш. Гүлкан. Жөнөкөй депутат эмес, социалдык комитеттин төрайымы күчкө салып туруп, кысым көргөзүп туруп, жаптырып таштаган. Мынакей, ошондон кийин Асанакулов, мен силердин токтомуңарды тааныбайм, мен иштешим керек деп, ар кайсы жерге мен федерациянын төрагасымын деп барып алып туруп ушундай иштерди кылып атат. Мынакей, бул кабинеттин ичинде 1 май райондук ички иштер башкармалыгы тарабынан 3 жолу осмотр обыск болгон. Акыркы жолу мына 11 майда бул жерде обыск жасап, мынакей опечатка. Тергөөчү майор Абдраев опечаттеп туруп, эшикти жаап, ачкычтарды алып кеткен. Агай, түшүнүктүү. Эми бул Мирбек Асанакулов бул жерге кирип алып, эмне чечет? Бир компроматтар калып калдыбы? Эмне максатта бул жерге кире албай ушундай мыйзамсыз кадамдарга барып атат? Бул жерде бир жолу обыск жасаганын себеби менин ушул жерде аялымдын көп суммадагы чоң баалуу алтындары, бриллианттары жоголуп кетти деп доо койгон. $100,000 жоголуп кетти деп доо койгон. Анын баарысы видео камерада жазылды, эч кандай болбоптур. Жала жаап атат, Тиги видео камерадагы материалдар айтканына карама-каршы келип атат. Мынакей эми биз түшүнүп атабыз, 1 май ОБДсынын кызматкерлери ошол Асанакуловго жол ачып берип атат. Бул жерден келип туруп, мынакей гүлишаларда ачып туруп кирип кеткенге жол ачып берип атат. Бизге эң түшүнүксүз нерсе, эмне үчүн 1 май ички иштер башкармалыгы Асанакуловдун деп оозуна чуркап келет. Биз 5-10 ашык кайрылуу жасадык. Бирөөнүн реакция жок. Ушул карантин убагында ушунун баарын кылып атат, тем более. Бүгүнкү күндө
кызматтык машина, жеңил машина, Toyota Camry. Асанакунов урдап алып кеткен боюнча жүрөт. Биз кайрылсак эч кандай кыймыл жок. Аны Асанакунов өзү эмес, аны бандит. Ага, ама ол жерге келгенде, ушул жерде мо ФПКнын кызматкерлери айтып калды да, бизди ГСУ азыр сүйрөп жүрөт, бизди Финпол сүйрөп жүрөт, прокуратурадан да кысым болуп атат деп. Ошонун баары чынбы? Чындык. Мынакей, мына жерде жазылып турат. Тергөөчү Абдраевдир. Азыр бул балдар келгенде 3 кишини тез мага келе калды деп ал киши чакырып атат. Себеби дегенде бул жерден жанагы кырган сүйлөгөн кишилерди алып кетиш керек. Мына бул жерде азыр эле интервьюлөрдү Майнендиева, Венера Сагынбековна ушул жерде жанагындай обыск жасап атканда Главный следственный управлениенин Абдрасулов деген тергөөчүсү келип туруп алып кетем деп ушерден шерменде болду. Андан тышкары Бишкек башка башкармалык ички иштер башкармалыгынын тергөө боюнча башкармалыгынын начальниги Насыров деген полковник келди ушул жерге. Алып кетем деп туруп. Мына келип ушул жерде обыск жасап аткан милицияларга указание берди. Могул эми эфирден пайдаланып кимге кайрылуу кыласыз? Азыр биздики амал калбай калды. Ички иштер министрлигине кайрылсак результат болбой атат. Финполицияга кайрылсак эч кандай иштер болбой атат. Генеральный прокуратурага кайрылсак эч кандай жылыш жок. Бир эле орган президенттин түз. Анда келиңиз, анда түз президентке кайрылыңыз анда ушул жерде. Урматтуу президент, мына бул профсоюз жаатында болуп аткан беспредел токтотушуңузду суранабыз. Мына сиздин түз карамагыңызда болгон мына бул Кыргызстан ГКМБга ушул ишти барыш этсеңиз, бул иш жылат эле. Мына Кыргызстанда анысындагы жагдай өтө оор болуп атат. Мына ошо өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп туруп була 1 май ички иштер башкармалыгына келип алып туруп мындай мыйзамсыз жоруктарды жасап атат. Бул профсоюз активисттери өтө мындай жан кашайган акыбалда туруп атабыз. 1 май ички иштер башкармалыгынын иши орду ушу профсоюз болуп калды. Түшүнүктүү. Бир эле ушул президентке эле надежда калган турбайбы? Үмүт президентке эле калган, башка бардык жагына кайрылып чыктыңыздар, э? Бүгүнкү күндө Жогорку кеңеште отурган Асанакуновдун аялы Молдобекова Жогорку кеңештин депутаттарынын авирин кетирип бүттү. Мына ошол депутаттык мандатын өз керт башына кызыкчылыгы үчүн колдонуп атат. Барып туруп ошол бардык органдарга кысым көргөзүп атат. Андан тышкары ошол Асанакуновду жумуштан бошоткондон кийин юстиция органдарында биз барып туруп регистрация жасаганбыз. Каттоо. Ошондо жазылган Асанакуновду кызматтан алып Бабаев Республиканы биз шайлаганбыз. Коронавирус болуп элдин баары үйдө турса Асанакунов ал жерге барып туруп. Түшүнүктүү агай, болду. Эфирде бүтүрүп атат. Өзүн жаштырып алган. Өтө мыйзамсыз нерсе. Чоң рахмат, чоң рахмат.